Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Баарыңыздарга салам айтам. Кудайдын сөзүнөн бүгүн бөлүшүп ой жүгүртөлү. Бүгүн биз сиздер менен таш жүрөк деген темада сөз кылабыз. Биз элдин арасынан анын жүрөгү таш экен, аябай катуу адам экен деген сөздөрдү угабыз. Ошондой келет. Ар бирибиз өзүбүздү текшеребиз. Менин жүрөгүм кандай? Менин жүрөгүм жумшакпы, ташпы? Биз дайыма ушул жөнүндө ойлонушубуз керек. Анткени адамдын жүрөгү кандай болсо, анын жашоосу ошого жараша болот. Ыйык жазууда мындай бир окуя бар. Иса Теңир жердеги жашоосунда ал адамдарды айыктырып, адамдарга акыл насаат айтып, адамдарга асман падышачылыгы жөнүндө, Кудайдын иштери жөнүндө, Кудайдын улуулугу, анын өзүнүн падышачылыгы жөнүндө үйрөтүп келген эле. Ал чогуш өтө турган жерге келет дагы, Кудайдын сөзү окула турган жерге келет дагы, ошол жерде бир колу шал болуп калган адамды көрөт. Ал адамдын бир колу шал эле. Ошондо Исаны айыпташ үчүн ошол бир колу шал болуп калган адамды Исандан алып келди дагы, Исаны айыктырат болду бекен. Анткени ошол күн ал күн эчтеке кылбаш керек, ал күнү эч бир жумуш кылбаш керек деген түшүнүк бар эле. Ал күн ишемби күн болчу. Ошондо Исанын алдына ошол шал болгон адамды алып келип айыктырар бекен деп алар карап турушту. Аны Иса болсо бир колу шал болуп калган адамды ортого чыгарды дагы, анан ошентип сынап турган адамдарга суроо берди. Ишемби күнү жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи деп сурады. Алар эчтеке деп жооп бербей койду. Ошол күнү эмне кылыш керек? Адамдын жанын куткаруу керекпи же өлтүрүш керекпи деген суроо Исаны сынаш үчүн келген адамдарга берилген эле. Алардын жообу жок беле? Алардын жообу бар болчу. Алар унчукпай койду. Анткени Иса ошол күндү бузса экен деген каалоо менен алар келген эле. Алардын ою боюнча ал күнү адамды айыктырганга болбойт, адамга жардам бергенге болбойт деген түшүнүк аларга кирип кеткен. Ошондо Иса алардын жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырды. Иса алардын жүрөгү ушунчалык катуу болуп калганын көрүп кайгырды. Анан ал эч нерсеге караган жок. Иса бир колу шал болуп калган адамга колуңду сун деди. Ал ошондо колун сунганда, ошондо анын колу айыгып экинчи колуңдай болуп калды. Иса үчүн адамдын жаны маанилүү эле. Бирок бул адамдардын жүрөгү катуу болуп калды. Бул адамдардын жүрөгү таш экен. Анткени жардамга муктаж адамга. Ал адамдын айыгышын каалаган жок. Алар үчүн ошол күндү сакталышы алар үчүн биринчи орунга турду. Ушул окуяны окуганда суроо пайда болот. Эмне үчүн алардын жүрөгү таш болду? Эмне себептен алардын жүрөгү ушунчалык таш болуп калды? Неге? Көрсө жөндөн жөн адамдын жүрөгү таш болбойт экен. Анткени ага чейин окуяда ошол адамдар Исага келишип, Исадан сурашкан эле. Сенин шакирттериң орозо кармайбы же кармабайбы деп. Мына биз орозо кармап атабыз, бирок сенин шакирттериң кармайбы же кармабайбы? Иса болсо аларга ачык эле так даана жооп берген болчу. Азыр алар кармабайт. Менин кете турган учурум келет. Ошондо алар орозо кармайт. Алар азыр тойдо болгон сыяктуу. Тойго барган адам орозо кармап бармак беле? Тойго барган адам ошол тойго чакырган адамдын кубанычын бөлүш үчүн ал ошол тойго катышыш үчүн барат. Азыр менин шакирттерим ал тойдо жүргөндөй. Бирок бир учур келет, алар орозо кармашат. Анан алар ошол суроосуна жооп алып кеткенден кийин Иса мындай сөздөрдү айтат. Эч ким эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбайт. Анткени жаңы кездемеден салынган жамаачы эски кийимден чычылып калат да, жыртык болсо ого өтө чоңоюп кетет. Эч ким эски чаначка жаңы шарап куйбайт. Анткени чанач айрылып, шарап төгүлөт, чанач жараксыз болуп калат. Тескерисинче, жаңы шарапты жаңы чаначка куюу керек. Эмне себептен Иса Теңир ушул эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбай тургандыгын, эмне себептен эски чаначка жаңы шарапты куйбай тургандыгын айтып жатат. Эгерде биз жакшылап окуп койсок, экөө тең жараксыз болуп калат. Чанач да жараксыз болуп калат, шарап да жараксыз болуп калат. Эгерде эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салса, анда ал жери чычылып кетет дагы, жыртык ого өтөр чоңоюп кетет. Иса эмне себептен ушундай жөнөкөй мисал келтирди? Анткени алар өздөрүнүн окутуусу менен, өздөрүнүн түшүнүгү менен Исага келди. Эмне себептен сенин шакирттериң биз ойлогондой кылбайт? Мына биз монтип жүрөбүз го, эмнеге биз кылганда алар кылбайт? Эмне себептен алар айтканды кылыш керек эле? Исанын шакирттери үчүн Исанын осуяты, Кудайдын осуяты биринчи орунда турган. Ал эми ага келген адамдардын үйрөткөндөрү бул адамдык эрежелер эле. Иса бир жолу мынтип айтат. Бул эл мага оозу менен жакындайт, бирок жүрөгү алыс дейт. Анткени алардын үйрөткөн адамдык эрежелер дейт.
Эгер адам сырткы, адамга көрүнүктүү бир формалдуу нерселерди кылса эле, ал ушунчалык Кудайга жакын, ал ушунчалык Кудай менен жашайт дегенди билдирбейт. Адамдын чынында Кудайга ишенгендиги анын жүрөгүнөн чыгат. Ошон үчүн Кудайдын сөзүндө адам өңүнө карайт, ал эми Кудай жүрөгүнө карайт деп жазылган. Адамдын ниетин ал соттоп турат. Ошондуктан Кудай өзүнүн сөзүн берди. Кудайдын сөзү жөнүндө, Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү. Кош мүйүздү ар кандай кылычтан курч, ал жан менен рухту ажыратып, сөөктүн чучугуна чейин жетет. Ал бардык ниеттерди соттойт деп жазылган болчу. Кудай адамдын жүрөгүн, адамдын ниетин, адамдын каалоосун көрүп турат. Ошон үчүн Кудай үчүн адамдын жүрөгү биринчи орунда. Адамдын чын жүрөктөн Кудайга ишенип аткандыгы анын жүрөгүнөн билинет. Ал эми бул адамдардын жүрөгү таш болуп калды. Бирок бул адамдар өздөрүн Кудайга ишенебиз, биз Кудайдын адамдарыбыз, биз Кудайдын жолу менен жүрөбүз деген адамдар болчу. Бирок Иса алардын жүрөгүнөн таш болуп калганын көрүп аябай кайгырды. Кээде биз жакшы адамбыз, биз боорукербиз деп ойлойбуз. Бирок адамдар биздин жүрөгүбүз таш болуп калганын кээде өзүбүз байкабай калабыз. Эмне себептен адамдын жүрөгү таш болуп калат? Анткени адам эмнеге негизделсе, анын окутуусу, анын акыл насааты эмнеге негизделген болсо, анын жүрөгү ошого жараша калыптанат. Ошон үчүн Иса бул адамдарга айтып атат: эски кийимге жаңы кездемеден жамач салбайт. Эски чаначка жаңы шарапты куйбайт, өкө тең жараксыз болуп калат. Исага келген адамдарга суроо берип, эмнеге сенин шакирттериң орозо кармабайт деп өздөрүнүн түшүнүктөрүн таңуулагысы келген адамдарга айтып атат: өзүңөрдүн окутуңарды менин окутуума аралаштырбагыла. Эгерде силер өзүңөрдүн окутуңарды менин окутуума аралаштырсаңар, анда силер өкөнү тең жараксыз кылып саласыңар. Так эле силердики жараксыз, Кудайдык эмес, ошол себептен силер Кудайдык менен аралаштырбагыла, Кудайдыкындагы жараксыз кылып салбагыла. Эгерде кайсы бир сапаттуу ошол азыкты ага кошумчаларды кошуп ийсе, ал сапатын жоготот дагы, анан анын баасы түшөт. Сапаттуу азык-түлүктү сапаттуу түрдө сатса, анда адамдар аны баалашат. Анын баасы өзүнө ылайык келет. Ошого канчалык баалуу болсо да ошого карабай адамдар алат. Адамды сапаттуу кылган, адамды адам кылган бул адамдын жүрөгү. Ал эми адамдын жүрөгүн жумшак кылган, адамдын жүрөгүн Кудайга жаккыдай кылган бул Кудайдын үйрөтүүсү. Бул Кудайдын окутуусу. Эмне себептен ошол адамдардын жүрөгү ушунчалык таш болуп калды? Анткени алардын үйрөтүп аткандыгы адамдык болчу. Адамдык үйрөтүүлөр бул адамдын жүрөгүн таш кылат. Адамдык үйрөтүүлөр бул адамды катуу кылат, адамды аябайт. Ал адамдарды ушунчалык акыркы орунга коюп коет. Анын үчүн жердик нерселер, материалдык нерселер биринчи орунга туруп калат. Бир жолу Исага өзүң Кудайга ишенемин деген адам келет дагы мынтип айтат: менин жакыным ким дейт. Мага айтып берчи, менин жакыным ким? Ошол адамга түшүнүктүү болуш үчүн Иса Теңир үлгү насадан кем айтат. Бир адам жолдо кетип бара жатканда, жолдон аны каракчылар кармап, сабап, тоноп, аны өлдү деп таштап кетишет. Өзүн Кудайга кызмат кылам деген адам ошол жолдон өтүп бара жатып, ал адамды көрөт. Ал адамга жардам керек экендигин көрөт. Бирок ал жардам бербестен четтеп өтүп кетет. Андан кийин экинчи адам, ал дагы мен Кудайдын ишин кылган, мен Кудайдын адамымын деген адам, ал дагы өтүп бара жатып, тонолгон адамды көрөт. Ага жардам бериш керек экендигин түшүнүп турса дагы, ал жардам бербестен четтеп өтүп кетет. Үчүнчү адам, белки эки адамдын оюнда, ал Кудайга ишенбейт, ал Кудайсыз деген адам өтүп бара жаткан болот. Ошондо ал адамды көрөт. Анын жүрөгүндө аяйт. Аны жанына келет дагы, анын жараттарын таңат. Анан аны ал жерден алып барып мейманканага алып барат. Ошол мейманканадагы адамга аны тапшырып жатып, мун үчүн кам көр. Мен бул адам үчүн мен төлөйм. Кайра келатканда дагы канча сарптасаң, мен ошонун бүт акчаны мен төлөп берем. Анан ошол үлгү насааттан кемени Иса айтып, ага суроо берген адамга кайра суроо берет. Кандай деп ойлойсуң? Ушул үч адамдын кимиси анын жакыны? Десе, ал жакшылык кылганы дейт. Ооба, сен туура жооп бердиң. Сен да бар дагы ушундай кыл. Ушул окуяда чыныгы Кудайга ишенем деген адам, ал кимиси эле? Ал үчүнчүсү болчу. Анткени ал жүрөгүндө аяды. Ал өтүп кеткен жок. Ал өтө алган жок ал жактан. Ал жүрөгүндө аяды. Урматтуу угарман, биздин жүрөгүбүз кандай? Биз адамдарды аяйбызбы? Же адамдарга карата биздин жүрөгүбүз ташпы? Эгерде кимдин жүрөгү таш болуп бараткан болсо, анда сен өзүңдүн үйрөтүүңө көңүл бур.
эмненин негизинде сен жашап жатасың, кандай принциптериң бар. Ошол принциптериң, сен ошол үйрөнүп аткан үйрөтүүң Кудайдыкыбы же адамдыкыбы? Адамдын жүрөгү жөндөн жөн таш болбойт. Адамдын жүрөгү сөзсүз бир нерсеге негизделет. Ошондуктан Иса Теңир ага келген адамдардын, ошол бир колу шал болуп калган адамды айыктырып койсо ачууланып, аны сынап келип, аны карап турган адамдардын жүрөгүн таш экенин көрүп, ал абдан кайгырды. Бүгүнкү күндө Кудай адамдардын жүрөгүнүн таш болуп калганын көрүп, ал кайгырат. Анткени Кудай адамдарды андай кылып жараткан эмес. Кудай адамды өзүнүн бейнесине окшоштуруп жараткан. Адамдын жүрөгү Кудайдын жүрөгүнө окшош болуш керек болчу. Анткени Кудайдын жүрөгү абдан жумшак. Кудай боорукер. Кудай ырайымдуу, Кудай сүйгө толгон Кудай. Демек, биздин жүрөгүбүз Кудайбыздын жүрөгүнө окшош болуш керек эле. Иса Теңир ошол адамдардын жүрөгүнүн катуу болуп калганын көрүп, ал кайгырды. Ал эми анын жүрөктөрүнүн катуу болуп калганын себебин биз көрүп жатабыз. Көрсө, алардын үйрөтүп жаткан нерселери бул адамдык үйрөтүүлөр, адамдык окутуулар болчу. Иса өзүнүн шакирттери менен андан ары кетип бара жатканда, Исанын шакирттери талаадан өтүп бара жатып, буудайдын баштарын үзүп алып, анан ушалап ошол жактан жеп башташкан эле. Ошондо Исаны карап, Исаны сынап, анын сөзүнөн, анын кадамдарынан, анын кыймыл аракетинен кармаш үчүн аңдып жүргөн адамдар, мына бүгүн ишемби күнү кылууга болбой турган ишти сенин шакирттериң кылып жатат, деди. Алардын ою боюнча Иса Теңир өзүнүн шакирттерине айтып, шакирттерим, эмненин баарын эле кылып атасыңар, токтоткула, эч нерсе жебегиле, түз баскыла деп айтыш керек болчу. Бирок Иса адамдын жаны маанилүүбү же ошол күндү сактай турган маанилүүбү? Эгерде ошол күнү адам жардамга муктаж болуп аткан болсо, анда жардам бериш керекпи же ошол күн өтүп кетиш керек, анан ошол күндүн өзүнүн принциптери бузулбаш керек деп адамдын өлүп калышына жол бериш керекпи? Иса үчүн адамдын жаны маанилүү. Анткени Исанын жүрөгү жумшак. Иса боорукер. Адамдардын ал өлүмүн каалабайт. Ошондуктан ыйык жазууда өзүңөрдүн жаман жолуңардан бурулуп, мага кайрылгыла. Анткени мен силердин өлүмүңөрдү каалабайм, дейт Теңир. Иса Теңир адамдардын жүрөгүнүн катуулугун көрүп кайгырды. Урматтуу угарман, келгиле биз ар бирөөбүз текшерели. Бирөөнү текшериштин кереги жок. Биз адамдар башка бирөөлөрдүн кемчилигин көргөнгө жөндөмдүүбүз. Бирок ал маанилүү эмес. Эң алгач келе биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү көрөлү. Менин жүрөгүм кандай? Менин жүрөгүм жумшакпы? Менин жүрөгүм чын эле Кудайга жага турган жүрөкпү? Кудайдын сөзүнө баарынан да сактай турганыңдан жүрөгүңдү сакта деп жазылган. Анткени жүрөктөн көп нерсе чыгат. Адамдын ниети жүрөктө пайда болот. Адамдын ойлору, адамдын пландары бүт жүрөктө пайда болот. Ички дүйнөдө пайда болот. Кудай болсо жүрөктөрдү сынап карап турган, билип турган Кудай. Эгерде адамдын жүрөгү чын эле таш болгон болсо, Кудай абдан кайгырат. Эмнеге кайгырат? Анткени ал туура эмес жолго түшүп калды. Ал эгерде ошондой жашоо менен жашаган болсо, ал өлөт. Ал өлүм жолуна түшүп алды. Ал жолдун аягы өлүмгө алып барат. Ыйык жазууда жүрөк жөнүндө абдан көп жазылат. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрөт, дейт. Демек, жүрөгү жумшак адамдардын жүрөгү таза. Куулугу жок адам бактылуу, анткени Кудайга кууланган жүрөк жакпайт. Таза жүрөк, жумшак жүрөк, кыйык жүрөк Кудайга жагат. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүздү текшерели. Ошондо Иса ошол бир колу шал болуп калган адамга жардам бергиси келди. Бирок ошол адамдын айыгышын каалабаган адамдар болду. Анын айыгышын каалабаган адамдар булар жүрөгү таш болуп калган адамдар эле. Ошон үчүн Иса ошол адамды ортого чыгарды дагы ушул күнү жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи деп сурады. Алар жообун билип турса дагы, алар унчуккан жок. Ошондо Иса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырды. Исанын жүрөгү ооруду. Адамдардын каяка барып аткандыгын, адамдардын бири-бирине болгон аяоо сезим жок болуп бараткандыгын көрүп, ал кайгырды. Ошондо алардын сынап карап турганына карабай, бир колу шал болуп калган адамга айтты: "Колуңду сун", деди. Ошондо ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып экинчи колундай болуп калды. Иса үчүн ал адамдын жашоосу, ден соолугу биринчи орунда болчу. Улум, кызым, сенин жүрөгүң кандай? Сенин жүрөгүң жумшакпы? Сенин жүрөгүң Кудайга жага турган жүрөккө ээ болдуңбу? Эгерде сенин жүрөгүң Кудайга жакпай турган болсо, эгерде сенин жүрөгүңдө аяоо сезим болбой аткан болсо, андай жүрөк сени өлтүрөт. Андай жүрөк сени талкалайт. Ошондуктан Кудайдын алдына келип, менин жүрөгүм, Кудайым таш болуп баратат. Бүгүн сен мага көрсөттүң, менин жүрөгүмдүн жумшак болушун каалайм. Иса Теңир мага жардам берчи деп адам чын жүрөгүнөн келген болсо, Иса адамдын жүрөгү менен иштеш баштайт.
Жунус деген пайгамбар болгон. Кудай ал пайгамбарды Ниневи шаарына жиберген. Бар да ошо элге эле айт. Алар ушунчалык чектен чыкты. Алардын күнөөсү мага жетти. Эгерде алар тоба кылбаса мен аларды жок кылам. Сен ушул кабарды айт дейт. Бирок Жунус ал элди ушунчалык жек көргөндүктөн ал элге баргысы келбей, ал тескер жакка кемеге отуруп кетип калды. Бирок Кудай ал максатына жетет. Ал акыры Жунусту ошол шаарга алып барды. Ошондо Жунус ошол шаарга Кудайга айла жок макул болуп, ошол шаарга барып 40 күндөн кийин Ниневи талкаланат деген сөздү айтты. Ошондо Ниневи элинин падышасы бүт элдерге кабар берди. Тоба кылгыла, гүлгө отургула, малыңардагы, өзүңөрдө эч нерсе жебегиле, Кудайга келгиле, кечирим сурагыла, тоба кылгыла, балким Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечирер деди. Ушуну көргөн Кудай ал элди аяды. Бирок Жунус элдин тоба кылганына кубанган жок. Ал бир дөбөгө отуруп алып, качан бул эл кыйрап калат болду экен, качан Кудай бул элди жазалайт болду экен деп күтүп отурду. Бирок ал күткөндөй болгон жок, анткени Кудай бул элге райым кылды. Ошондо Жунус пайгамбардын көңүлү түштү. Кудай келип, Жунус, эмне мынча капалуусуң? Жунус болсо Кудайга айтты: "Мен өлгөнүм жакшы, мен абдан капалуумун. Мен аны көрөк менин жанымды ал" деди. Анткени эмне себептен антип сурап аткан болчу? Анткени ал бул элдин өлүмүн каалаган болчу. Эми бул эл тирүү калды. Анын тирүү калгандыгы Жунустун көңүлүн түшүрдү. Жунус ошол жерде капа болуп отурганда, анын башына күндүн ысыгы тийди. Ошондо Кудай анын жанына өсүмдүк өстүрүп чыгарды. Ошондо ал өсүмдүктөн түшкөн көлөкөгө Жунус отурду. Бир маалда Кудай бир куртка буйрук берди. Ошондо ал курт ал өсүмдүктүн тамырын жеп салды. Ал өсүмдүк куурап калды. Ошондо көңүлү бир аз көтөрүлө түшкөн Жунустун көңүлү кайра түштү. Ошондо Кудай келип айтты: "Жунус, эмне мынча көңүлүң жок?" деди. "Сен өзүң өстүрбөгөн, өзүң отургузбаган, бир күндө өсүп, бир күндө куурап калган өсүмдүк үчүн ушунчалык кайгырып жатасыңбы?" дейт. Ошондо Жунус айтты: "Ооба, мен абдан кайгырып жатам. Мен өлгөнүм жакшы." Анткени анын жүрөгү ал адамдарга карата таш болуп калган болчу. Ал адамдарды ушунчалык жек көрүп калган болчу. Ал адамдардын жок болушун каалаган болчу. Ошондуктан Жунус өзүнүн жүрөгү канчалык таш болуп калгандыгын ал билбей калды. Ал эми Кудай болсо, ошол Жунус анын адамы болгондуктан, анын пайгамбары болгондуктан, ушундай абалда өтүп кетишин каалабагандыктан Кудай Жунус пайгамбарга өзүнүн жүрөгүн көрсөткүсү келди. Ошондо Кудай Жунуска мынтип айтты: "Жунус, эмне белиң карачы" дейт. Оң колу менен сол колун ажырата албаган 120 миң адамы бар. Оң колу менен сол колун ажырата албаган балдар болчу. Алардын балдары эле 120 миң болчу. Ушунча улуу шаар, ушунча чоң шаар. Мен ушул шаарды аябайм. Жунус, карачы менин жүрөгүмдү. Ал эми сенин жүрөгүңдү карачы. Мен бул элди аядым. Бул элдин өлүмүн каалаган жок. Мен ошон үчүн сени жибердим. Ал эми сен келдиң, сен келип айттың, тоба кылып, менден кечирим сурап, өзүнүн күнөөлөрүнөн баш тартканын көргөндө сен кубанганын ордуна кайгырдың. Жунус, карачы сенин жүрөгүңдү. Адамдын жүрөгү таш болуп калганда Кудай кайгырат. Урматтуу каарман, сиздин жүрөгүңүз кандай? Сиздин жүрөгүңүз жумшакпы? Таш жүрөк талкалайт. Таш жүрөк үй бүлөнү талкалайт. Ошондуктан жүрөгүңүзгө көңүл буруңуз. Эгерде жүрөгүңүз таш болуп бараткан болсо, Кудайдан сураңыз: "Менин жүрөгүмдү жумшак кылчы." Сиздин жүрөгүңүздү жумшак кылгысы келген жана кылганга кудурети жеткен Иса Теңир бар. Ага кайрылсаңыз, сиздин жүрөгүңүздү жумшак кылат. Кудай сизге батасын берсин. Амин.